Азыркы мезгилде 1-2 баланы тарбиялап өстүрүү өтө кыйынга турат. Союз мезгилинде 10 баланы төрөп, татыктуу тарбия берген энеге Батыр эне намын берген. Ал эми азыр 7 баланы төрөп, өстүрүп, тарбия берген энеге Батыр эне намын берет. Биз азыр Сузак районундагы Октябрь айылында турабыз. Бүгүнкү биздин асыл зат көрсөтүүбүздүн карманы Сейдахматова Бурмакан эже болмокчу. Албетте Бурмакан эже 13 баланы тарбиялап өстүрүү менен бирге учурда ишкер айым катарында белгилүү. Анда биз салмасызбы? Содаңызды жасабыңыз. Жакшы, өзүңүз. Сода кандай болот? Сода жакшы. Канча жылдан бери ушул жерде сода кыласыз? 15 жылдан бери ушул өзүм магазинимде. Ага чейин дагы иштеп жүргөм нарыкта. Бардыгын канча балаң болсо ошо балдардын бардыгын тындырыш керек экен. Кыздарды, балдарды бардыгын жай-жайына коюш керек экен. Ошо бирөөсүн азыр бирөөсүнө мисал атабыз, устабак атабыз иштен тышкары. Келе бергиле балдарым, кел. Келе бергиле. Эмне керек силерге? Весок мороженое? Майла, алып кел. Канчаны берейин? Кандай? 3 та мороженое бериңиз. Азыр берем, балдарым. Молодец, жакшы балдар. Так, келгиле. Ой, молодец, жакшы кыздар экен да. Эмесе үй барып сүйлөшөлү, а? Бу жерде жаап турайын, а? Кеңири отуруп сүйлөшөлү. Турмуш, жашоо бул адам баласынын кабыл алуусуна жараша болот. Бурмакан Сейдахматова жаш кезинен эле көп балалуу болгонго даяр болчу. Себеби өзү дагы көп бир туугандын ичинде чоңойгон. Ушул коргондун баары биздики, мына үй, бияктагы баары бизге карайт. Биз ошол жерде иштеймин. Чоң балаңызга. Ошо чоң балам ушул бизге бала чакаң менен кеңири неме кыл деп ушу магазин салып берген. Ошондон пайдасына ушу неберелерди балдарым багып чоңойтуп атабыз. Ошол. 10 кызды узатуу. Азыр 9-ун турмушка бердиң деп атасызбы? 9 кызды турмушка чыгардык. Кудайга шүгүр, өздөрү менен өздөрү. Бир уулум бар. Уулду неме үйлөдүк. Эми 2 уул, 1 кызым калды. Ошондо канча небереңиз болот? 35 неберем бар. Эң алгачкы небереңизди качан көрдүңүз? Эң алгачкы неберем 18ге чыкты. 18ге чыгып калды. Кыз, ошо чоң кызымдын кызы. Сиз канча жашта көргөн болосуз? Мен ошондо 47 жашта. 47 жашта. Мен ушул Карамат айылынын кызы болом. Жолдошум Кызылыялык болот. Аны ушул бизди илгери ата-энебиз тааныш адамдар эле, ошолор аркылуу ошолор неме алып, ошондон таанышып баш кошконбуз. Ошондон бери жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы жашап атабыз. Балдардын баардыгы чоңойду, үйлөнүп, жайланышып. Ошо 9 кызды турмушка чыгардык, бир келин алдык. Кудайга шүгүр, 35 неберебиз бар. Неберелерибиздин алды 18ге толуп калды. Тынч, баардыгы жакшы. Эми аз калды, чебере көргөзүп турган болуп калдык. Убакыт өтө берет экен. 13 баланын 13 түйшүгү болот да. Ошого чыдап, ошолордун баардыгын жай-жайына коюш ата-эненин милдети экен. Аллага шүгүр. Эми 3 калды. 3-өн ошо тындырып алсак. Ошо мөрөй биздики. Өзгөчө кыз баланы тындырыш же болсо алар аны турмушка узатыш өтө түйшүккө жаратат дейниги. Сеп дегенибиз бар. Сеп деген ошо баардыгын өзүм колум менен бүтүрүп септи бердим. Балдар эми бизде атасы башкарат көпчүлүк. Атасынын тарбиясынан катуу неме алган үчүн балдар андай бизди кыйнаган жок. Жакшы, баардыгы жакшы эле. Кудайга шүгүр десек болот. Арак ичпеди, сигарет чекпеди эркек балдарыбыз деле. Кыздар деле ошо биздин айткан дегенибиздей болуп жакшы чоңоюшту.
алгачкы кызды бергенде Качан бердиңиз? ушу 45 жашымда бердим. 2 жылдан кийин төрөдү. Неберели болдук. Анан мен баягы ошондо мен кыз бир эле уулум бар болчу. Ошо кызды бергенден кийин анан уул төрөдүм. Шерик. Анан айтып калалы ушу күйөө бала ак жолдой күйөө бала экен, ошо аркасынан уулдарды ээрчитип келди. Кызыңызды турмушка бергенден кийин анан сиз 3 уул таптыңыз. 2 уул. 2 уул таптыңыз. Ооба. Меники биринчиси кыз, кыздан кийин уул, анан кийин 8 кыздан кийин анан 2 уул төрөлдү да. 9 кыздан. Ошо меме чоң меме кыз, кыздан кийин уул, уулдан кийин 8 кыз катары болду. Балам мен жалгызмын дей берет эле. Мына кыздар турат десең, кыздар мага бир тагын болчу эле деп балам юрфакта койт эле. Ошо уулду төрөгөндө анан мен роддомдо жатсам, кыздарым мага кетип атса жолдо учурап калыптыр. Анан апам уулу төрөдү шембей ошо мемеге барган. Сүйүнгөнүнөн таятасы, тайнеси, чоң ата, чоң энелер бар эле ал убакта. Баарына сүйүнчүрөп, бирөөсү тай берип, бирөөсүнөн торпок алып келген. Эми Кудайга шүгүр, ушу көп балалуу болсом, мен өзүм көп балалуу үйдө тарбияланган үчүн көп бала жакшы көрөт элем. Азыр деле көпчүлүктү жакшы көрөбүз. Мына 5 бөлүнүп, эми айттым ата энелер келип кетип калды деп. Аңырап да жаман болдук. Үйрөнүп калган экенбиз. Анан баягы үйүң толуп турганга жестин экен да. Канча күндөн жапчыңыз? Күнөс нан жабат элем 25-тен. 25-тен нан жабат элем, күн алыс. Бир күн жапсам эртеси дагы түгөнөт эле. Ошентип бакканбыз. Ал убакта кир жуугуч машина жок эле. Эми бар эле ушу көбүнчө эле колго жууйт элек. Анан кир жуугуч машина чыкты. Азыр эми Кудайга шүгүр автомат болуп калды. Салып коесуң, өзү жууп турат, кыйналбай. Мен 13 баланы тең памперс жок бакканмын. Биздин маалда памперс деген жок болот эле. Бир жака барсаң сумка ползункалар салат элек. Ушуларды жууп тарап, күндө жууп, күндө кийгизип багат элек да. Азыркы жаштарга жакшы, жеңил. Ошончо баланы багып, шивенди иштейм дейт элем го. Шивенди да иштейт элем. Ошол смена менен иштейт элек. Эртең менен эрте саат 6-да алат элек, 4-тө чыгат элек биринчи сменде. Ошого чейин 4-тө келип алып, нанды жаап, кирди жууп, баарын тарайгынып кайта эртең менен ишке дарай болот элек. Түнкүсүн мем алганда эртең менен ушинтип нан жаап, баардыгын тарайлап мем алат элек. Бирде ошо шивени фабрикага ишке кетип калдым эле. Апам менен атам келишиптир. Балдарым жаш. Ошо чоң кызым 1-класс. Беркилер 4, анда 4 эле. Калгандары жаш. Анан апам келип анан айткан эсимде бар да азыр деле. Бала, ушундай балдарды, жаш балдарды кантип таштап ишке кетесиң деп. Ошол убакта ушу 1-класста окуган бала дагы чоң көрүнөт эле өзгөчө. Тайнамдай, мээримданан кийин мындай уруша бербейт көп. Уруша бербейт, анан бирөө урса, урушпа деп болушат. Анан кийин бирдекелерде мындай айтсаң укпасаң деле мындай антип уруша бербейт да. Ошолорго окшоп анан кийин бирдекелерди үйрөтөт, мындай кылсаңар өзүңөргө жакшы деп. Анан кийин Үйрөнөсүңбү да? Үйрөнөт. Өзүңөргө жакшы, кийин чоңойгондон ошону билесиңер дейт. Эмнени үйрөндү? Мындай идиш-бидиштер жууп, анан ошолорду кылсаңар, иш кылганыңар бизге жакшы, анан кийин чоңойгондо өзүңөргө жакшы болот дейт. Тайнам ошо 5 жылдан бери багып, кичинекейбизде апам Россияга кеткен. Ошондон бери бакты. Ошо үй жыйнап, неме алгандарды үйрөттү. Урушпайт. Анан биз кичинекейбиз бири-бирибиз менен урушканда урушпагыла дейт болчу. Бири-бириң менен урушпагыла, урушкан болбойт деп болчу. Жан күйөрүм ага, сен сүйөрүм апа, барасылым апа, ынагымсың, балбанымсың ата, зор бактымсың ата,
Qorgonumsun ata, çırağımsın apa. Daima sen benim maqtanamın apa. Men seni Mekke'ge al paramın apa. Beyiş kosem barda dört tarabım bulağımsın. Эгерде үй бүлөдө жолдошу ар тараптан аялды колдоп турбаса, мындай чоң бүлөнүкүтү көп баланы тарбиялоо аял кишиге кыйынга турат. Ар бир ишти көйгөйдү ортодо чечиш керек. Балдарга ата дагы, эне дагы көңүл буруу керектиги Абсамат Сейдахматовдун пикири. Аялга ушундай жароокер болуп, жолдош болгондон кийин жардам бериш керек. Мен өзүм ошондой ойлойм. Анан кийин көбөйүп калганда балдарыбыз дагы кыйынчылык болот. Ошого экөөбүздөн тарбия бердик да. Бала ыйлаганда алып алып ырдайт элем. Баягы ыйлай берсе неме кылбайт, нептем кылат да. Анан ырдаганда алаксып бала анан уктап калат эле. Анан тегин жаткырып кетет элем. Ушунчалык ушундай. Анан элдер коңшулар айтат эле. Абсамат аканын үйүнө барсаң балдары ыйлаганын укпайсың. Барсаң ырдап атам болот, анан айтам, анан ыйлап эле неме кылсаң болбойт, анан ырдап болсаң бала уктап калат. Анан бизге ham тынчтык, аялың жумушун кылат, тамагын кылат. Жашоодо ошондой. Бул баланы тарбиялап, чоңойткуча көп кыйынчылыктар болот да. Ошого чыдап, анан балдарды тилейсин. Ушул балдар чоңойгондо акыл эстүү, имандуу, ата-энеге мээримдүү, кайрымдуу жаш уул кыздардан болуп чоңойса экен. Ушулар да өздөрүнүн уясына учуп, өзүнүн теңин таап, жубайын таап, жакшынакай болуп, бактылуу болуп, кыздарын көз жаш албай, өзүнүн жолдошу менен жаркырап, ээрчишип келетса бир керемет. Кызың менен бактылуу да. Уулуң деле ошондой, уулга деле бакыт берсин. Уулуң да ошо келиниң менен бактылуу болуп, келин да имандуу болуп, жакшы болуп, келин ата, келин чай ичиң, отуруң десе, өзүңүздө жүрөгүңүз сүйүнүп каласың да. Апам өтө сабырдуу. Биз азыр 5 баланын энесимин мен деле, бирок апам 13 баланы чоңойтуп, андан кийин мен Россиялап кеттим. 5 жыл мен баламды кошо бакты. Мен ошо апамдын сабырдуулугуна баалайм, сабырдуулугун. Себеби дегенде мен өзүм бала багууда кээ бир жактарынан апаман сабак аламын да, кээ бир жактарынчы ошо апам мынтип бакчы эле, апам антип бакчы эле, апамдын немелерин ошондон үлгү алып, ошонун немелерин колдоном өзүмдүн практикамда дагы. Баарына мээримдүү, боорукер, баарына орун ачат, магазинде дагы баарына карыз берип, жардамын аябайт эч бир адамга. Колунда болгон жардамын аябайт эле. 13 баланы тарбиялоо, жада калса неберелерди багуу түйшүгү бурмакан эне үчүн кыйын деле көрүнүш эмес. Тескерисинче, үйдө баланын саны азайып калса кыжалат болот. Башы баскан турганы атасынын өзү. Ата-эненин ак сүтүн акташ өтө кыйын. Каласаң ажыга апарасыңбы, эмне кыласың, муну акташ эч качан мүмкүн эмес. Бул жашоодо эч бир кызды каласаң 10 аял аласыңбы, 100 аял аласыңбы, ошо 100 аялда мен апама теңебейм. Мен бир апамды сүйөм, атамды сүйөм, Алланы сүйөм. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Мен тайнем башка аялдардан караганда сабырдуу, мээримдүү, өзүнүн неберелерин өзүнүн балдарындай карайт. Анан дагы токтоо аял. Анан бардыгыбыз элдин бөлбөйт, бардыгына тегиз караган аял. Ошосу менен анан сабырдуу, жакшы аял. Мен башкачалардан өзгөчөмүн. Эң чоң болгон үчүн үйдүн аксакалы деп да айтып коюшат. Жакшы иш кылсаң, өзүнүн баласындай көрүп, жакшы сүйүнүп, жакшы карайт, жаман кылсаң, урушпайт такыры. Менин жеңем ушу акам менен баш кошкондон баштап эле ушу бизге өтө мээримдүү болуп жеңе болду. Ушунчалык жакшы үй бүлөлөрдөн десем болот. Ушу Багыш айыл өкмөтүндө эң үлгүлүү үйлөрдөн болду.
Ушу көп балалы болушту, көп баланы тарбиялап, жакшы тарбия берип, кыздарды турмушка берип, уулдарды үйлөп. Азыр ошо 2 инибиз бар, бир карындашыбыз. Кудай кааласа, ушуларды үйлөп жайлайбыз деп ниет кылып атышат. Жеңем өзү сабырдуу, токтоо аял, турмуштун ар бир тепкичин басып өтүштү десем болот ушу акем экөө. Ушунча баланы, 13 баланы тарбиялашты, 10 кыз, 3 уулду. Ушу жеңем менен биз сыймыктанабыз чындыгында. Ушундай үйлөөгө бизге ушундай жеңе болгондо, ушунчалык карындаштарыбызды, ушунча 3 уулду бизге белек кылганына биз ыраазыбыз жеңебизге өмүр бою. Эне ордуна эне азыр бизге, акебиз ата ордуна ата болуп, ар дайым бизге ушу акыл насааттарын айтып келишет. Ошо биз сыймыктанабыз жеңебиз менен. Сырттан карап суктангандар аз эмес. 60-тын кырын эми ашып, бирок очогу ордолуу шаар болгон Бурмакан энеге өмүр гана тилейли.